Emne aytып koyçu. My name is Burkhard Hofmann. Жақсы болот. Менин аты жөнүм Burkhard Hofmann. Germany. Мен Германиянын Гамбургунанмын. Кесиби медик врач, психотерапевтмин. And when I read the Quran, I see Мен Куранды окуп бир кемчилик таптым. Мен аны өтө бир чоң кемчилик дээр элем. Куранды окуп аткан адамга күмөн кылуу мүмкүнчүлүгү берилбептир. А менин бейтаптарымда мисалы күмөн кылуу шектенүү мүмкүнчүлүгү бар. from that lack of space called doubt. Brother said that when he reads the Quran, Бул тууганым Куранды окуп атканда күмөн кылуу мүмкүнчүлүгү такыр берилбегенин, ал өзүнүн бейтаптарында шектенүү мүмкүнчүлүгү берилерин айтат. Тууганым, сурооңдун өзөгү эмне? Даанабайчы. In your speech, in what you present, Сиз сүйлөп атканда дегеле Куранда инсандарга карата көптөгөн жазалар жана сыйлыктар айтылат. there's a lot of punishment, there's a lot of reward, but there's no space. Бирок жеке адамдын ой калчоосуна же күмөн кылуусуна, жекече көз карашына дегеле мүмкүндүк калбаптыр. Менин суроом, адамдар ушуга байланыштуу динге кош стандарттуу мамиле кылышат сыяктуу. Бул туурасында оюңуз кандай экенин билгим келет. And I want to know your opinion about the that. brother asked a question. Бул тууган туура суроо берди. Ал Куранды окуп атканда көптөгөн жазалоолордун бар экенин, ошол эле учурда эркин ойлонгонго, күмөндөнүүгө мүмкүнчүлүк берилбептир дейт. Тууганым, сен өзү күмөнү көп китеп окугуң келеби же күмөнү бар китептүү? The first verse of Surah Baqarah. Ал-Бакара сүрөсүнүн 1-бөлүгүндө Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи деп айтылат. Бул эч күмөнсүз жазуулар. Мен шек күмөнү бар китепке караганда шек күмөнү жок китепти артык көрөм. Мен сени сурооңо жакындап келатам. Баарында эле шек саноо күмөн кылуу бар да. Кечиресиң, баарында эле күмөндөнүү бар го. Of things which we don't know. Бир нерсени билбесек, албетте шек кылабыз. Бирок алхамдулиллах Куранга карата менде шек жок да. А билбеген нерселериме албетте күмөн кыла берем. Бирок мисалы 2-ге 2-ни кошсо 4 болоруна ишенесиңби? Do you have doubt 2 plus 2 is 4? Күмөнүм жок, бирок бул аксиомада. Correct. As sure. Туура, сен 2-ге 2-ни кошкондо 4 экенине ишенген сыяктуу, а мен Куранга сенден да күчтүүрөөк ишенем. On the Quran. Coming to your question. Эми сени сурооңо өтөлү. Жооп берейин. Answer your question. And answer your question. It depends. Someone may not be sure. So if you go to a village. Баары сендеги ишенимге байланыштуу да. Эгер сен христианинге барып сурасаң, 2-ге 2-ни кошсо 4 болоруна толук ишенбеши мүмкүн. Мен аны күнөөлөй албайм. Анткени анда толук кандуу маалыматтар жок. Мына мен мисалы Куранды тереңде окугам. Анын чындык экенине эч бир күмөнүм жок. Ал ыйык жазууга, андагы купуялуулуктарга Кудайдан корккондор бекем ишенишет. You're part of the question. That in the Quran. Эми сенин сурооң боюнча Куранда жазалоо жана сыйлык бар, а күмөн кылууга орун берилбептир деп сурадың. This is how the human nature is. Мунун себеби пенденин табиаты өзү ошондой. Сага бир суроо берейин. Экзамен маалында бир студент өзүн жакшы көрсөтсө эмне кыласың? Албетте аны сыйлайсың. Алтын медаль же балким сертификат бересиң, туурабы? You may give him a certificate of excellence, right or wrong? Yes or no? Туурабы жокпу? Туура. If he fails, Эгер сынактан өтпөй кулап калса, кайра тапшыр дейсиң. you may ask him to repeat. Correct? That's the punishment. Бул жазалоо, туурабы? Муну сыйлык жана жаза деп атайсыңбы өзүң бил. Курандагы 67-чи Аль-Мулк сүрөсүнүн 2-аятында Аллах силерге өлүм менен өмүрдү, силердин араңардан кимиңер жакшы иштерди көп жасарын байкап сыноо үчүн берди делинет. Ошон үчүн тууганым, бул өмүрүбүз акыретке барардагы бир сыноо. Адамдардын табиаты ушундай. How we encourage our children, you do this, I will give you this reward. Биз балдарыбызга кантип дем беребиз? Мисалы, момуну кылсаң сага момуну алып берем, жакшы окусаң велосипед алып берем, мыкты билим алсаң компьютер алып берем дейт экенбиз. А кээде балаң сени укпай да коет. Кайсы бир дубалдан шоктонуп секирип өткүсү келет. Кой антпе десең, ал болбой секирем дейт. Анан сен аны тыюу үчүн акырын уруп коесуң. Ата деген ак көңүл болушу керек дешет. Ал эмне болгон ата өзү уулу туура эмес нерсе кылса, андан тоспогон. Сен мына психологсуң. Психологияны жакшы билесиң. Балаң укпаса, сен адегенде аны акырын бир урасың. Эмне үчүн? Анткени анын өмүрүн сактап калгың келет. Жок ата, мен баары бир секиргим келип атат. Мен суперменмин дейт балаң. Ана сен балам супермен жомокто эле болот дейсиң да. Балаң дубалдан ары секирбесин десең, кээде уруш керек болуп калат. Так ушул сыяктуу эле жараткан пенделерин ушинтип эскертет. Уурдаба, уурдасаң манжаларың кесилип жаза аласың деп. Кел ушуну анализдеп көрөлү. Көп диндерде мейли ал христианчылык, буддизм, индуизм же ислам болобу, баары жакшылыкка чакырат. Бирок башка диндерден исламдын айырмасы жакшы жолду айтып эле койбостон ошол жакшылыкка кантип жетүүнү да көргөзөт. Islam tells us good things. The difference between Islam and the other religions is Islam, besides telling you good things, shows you a way how to achieve the state of goodness. All religions say should not drop.
Бүт диндерде уурулук кылба деп айтылат. Христианчылыкта, буддачылыкта, индуизмде, исламда да ушинтип айтылат. Бирок исламда уурдабай коюу үчүн эмне кылуу керектиги кенен түшүндүрүлөт. Исламда закет берүү системасы бар. Кирешеси 85 грамм алтындан өйдө ар бир бай адам ошол тапкандын 2%ын закет катары бериши керек. Эгер дүйнө жүзүндө байлар өзүнүн тапкан байлыгынын 2%ын закет катары бөлүшчү болсо, бул дүйнөдө жакырчылык деген нерсе жоголуп, ачкачылыктын азабына кабылган киши такыр жок болмок. Курандагы 5-чи Аль-Маида сүрөсүндө 38-аятта уурдаган эркек менен уурдаган аялдын манжаларын ошол күнөөлөр үчүн жаза иретинде кескиле делинет. Аллахтын жазасы ушундай. Be it a man or a woman, chop off his or her hand as a punishment. Non-Muslim will say, chopping off the hands. In this age of 21st century. Мусулман эмес адам кокуу 21-кылымда ушундай жапайчылык болобу? Бул зөкүр дин экен, бул кара мүртөз дин экен деши мүмкүн. Мен сага суроо берейин. Кайсы мамлекетте эң көп уурулук, талаптоочулук болуп атат? Статистика боюнча кылмыштуулук көп катталган өлкө Америка Кошмо Штаттары деп турат. You go on the internet and Google, you'll find out. Интернетке кирип Google'дан издеп текшерсең болот. Баары суктанып, баары карап ушу алдыда барат деген Америкада көрсө, кылмыштуулуктун саны көп, тономойдун саны көп экен. If you implement this law of the Islamic Sharia of the Quran, Эгер ислам шариятындагы жанагы мен Куранда мисалдаткан, байлар тапкан кирешесинин 2%ын кедей кембагалдар үчүн закет катары берсин. Мына ошондон кийин ким уурулук кылса, анын колу кесилсин деген дин мыйзамы ишке кирчү болсо, мына сага суроо берейин. Америкадагы уурулуктун, тоноочулуктун көлөмү мурунку ойдон кала береби же азаябы? Чындап жооп берчи. answer honestly. Өлүм жазасы деле кирди, андан майнап болбой атканын билебиз. Whether I'm asked with that, Өлүм жазасы боюнча мен анан айтам. Мен өлүм жазасы тууралуу сураганым жок. I'm asking you that if you implement this rule in USA, Жанагы мен айткан шарият мыйзамын 85 грамм алтындан жогору кереше тапкан байлар байлыгынын 2%ын кедейлерге кайрымдуулук катары берсин деген мыйзамды АКШда киргизе турган болсо, ошондон кийин ким уурулук кылса анын манжаларын кесилсин деген эреже болсо, кылмыштуулук азаймакпы же мурунку калыбында кала бермекпи деп сурап атам. will it remain the same or will it decrease? Балким бир аз азаймак. Decrease a little. Бир аз дейсиңби, көп дейсиңби, шарият мыйзамы кирсе кылмыш кыйла азаймак. Анан эмнеге аны колдонушпайт дейм да? Учурда дүйнө жүзүндө уурулуктун, талаптоочулуктун көлөмү, көрсөткүчү аз кайсы өлкө экенин билесиңби? Бул Сауд Арабиясы. Бул өлкөнүн полициясы менен АКШнын полициясын салыштырып көрчү болсоң, Саудия полициясы тапанчасыз эле ишин кылып жүрөт. Бул эми Сауд полициясынын булчуңу күчтүү же кыйын экенинен эмес, ал өлкөдө мыйзам өтө күчтүү. Ал өлкөдө уурулук кылаардан мурун киши өтө ойлонот. Саудияда алтын саткан дүкөндөр узундан узун көчөлөрдө жайгашкан. Алар эшигин ачык калтырып кете беришет. Америкада же Англияда ушундайды элестете аласыңбы? Анте албайсың. Эшигими ачык койсом анда дүкөнсүз калам да. Туура дүкөнсүз каласың. Апам бир курдай Улуу Британияга барып калды. Көп күндүз эле көчөдө баратсам, мойнундагы шуру чынжыржасын жулуп алып, эчтеке болбогонсуп басып кетип калыптыр бир киши. Эч ким эчтеке дебептир. Бул батыш өлкөсү. Сауд Арабиясында ошентип көрсүнчү. Анте алышмак эмес. Сауд полициясы өтө акылдуу, күчтүү экенинен улам эмес бул. Америкалык полицияларды билебиз. Булчуңдары буруйган, курал жарак шаймандары көп, тишине чейин куралданган, машинеси да, мотоциклдер да заманба үлгүдө зуулдап, баат, ыкчам жүрөт. Бирок андан Америкада кылмыш азайып кеткен жери жок да. Эгер ал жакта Аллахтын шариаты ишке кире турган болсо, анда жыйынтык нак көрүнмөк. Эч бир күмөн шек жок. Уурулуктар дароо токтомок. No doubt. No doubt it will stop. And it was done. This was done in one stage of Nigeria. Баса билесиңби, мындай ыкма колдонулган да экен. Нигериянын бир штатында ушул шарият мыйзам колдонулары менен уурулук тык токтоптур. Бул сыяктуу көп эле мисалдарды келтире алам. Бирок ушул дин мыйзамын эч качан колдонушпайт. Анткени бул исламий китептен чыгып атат да. Алар ислам дини, мусулмандар дегенде дайыма аллергиясы кармап кетет. А бул негизи сөздөн ишке өтүп тыянак берчү мыйзам. Ишке киргизилер менен натыйжасы дароо көрүнөт. Practical law. You implement the Sharia, you get result. Now coming to a second example. Coming to second example. In Islam, Эми экинчи сурооңо өтсөк. Ислам дининде аял заты денесин толук жаап, хиджабчан жүрүшү керек. Колу жана жүзү гана ачык болсо болот дейт. А кээ бир дин аалымдары ошол жүзү да, колу да жабык болушу керек дешет. Мына элестетиңиз, суп-сулуу болгон эки эгиз кыз Бахрейндин көчөлөрүндө сейилдеп жүрөт дейли. Бирөөсү денесин толук жапкан, колу менен жүзү гана ачык. Хиджаб кийген, а экинчи кыз болсо батыш үлгүсүндө мини юбка, шорта, декольте кийип алып экөө тең Манаманын көчөсүндө баратышат. Бир бурчта болсо бир жигит кыздарга тийишип көрөйүн деп аңдып турат. Тиги келаткан эки кыздын кимисине тийишет? Исламча хиджаб кийинген толук жамыган кызгабы же батышча кыска юбка кийип ачык чачык жүргөн кызгабы? Бирок сен чындап жооп бер. be honest, brother. Кыска
Кыска көйнөк кийген азгырыктуу го. Мен сенден тиги аңдып турган жигит кайсы кызга тиешет деп сурап атам. Мен кыздарды сүрөттөп бердим. Тууган чыныңы айтчы. Be honest, brother. Yeah, probably. Probably who? Сыягы тиги бала батышча кыска кийген кызга кызыгат го. Эң туура. Мына ушул нерселерди айтып койгонум үчүн мага Англияга кирүүгө тыюу салынган. Анткени мен чындыкты айтам. Эми мына сен ким гана болбо, менден чындыкты угуп муюдуң, а Улуу Британиянын министри анте албады. Сен Греция өлкөсүнөн болом дедиң беле? You belong to Greece. Greece, you said, no? Which country you belong to? Германиянын Гамбургунан болом. Germany, Masha, Germany. Машаллах, сен Германиядансың да баса. Демек немистер англичандарга караганда чынчылыраак болот окшойт. Ислам шариятында кимдир бирөө аялды зордуктаса, ага өлүм жазасы берилиши керек делинет. Илим менен техниканын өнүккөн ушул кылымында да ушинтишеби? Ислам жырткычтардын дини турбайбы, жапайы мыйзам турбайбы деши мүмкүн кишилер. Мен төмөнкү суроону көптөгөн мусулман эмес адамдарга бергем. Сага да берейин. Маселен, кимдир бирөө сенин апаңды же кызыңды зордуктап салса, сен өзүң сотто сужа болуп отурсаң, астыңда жанагы зордуктаган киши турса, ага кандай жаза бермек элең? Мен ушул суроону берген мусулман эмес кишилердин 100% тиги зордуктаган кишини өлтүрөм деп жооп берди. Бир гана америкалык киши анткен жок. Ал сыягы акылсызыраак го. Of those non-Muslims who I asked, all of them said we'll put him to death. Except there's one American who was very smart. While I was giving a talk in New York. Мен Нью-Йоркто ушинтип эл астында динди сүйлөп ушул суроону айттым. Эгер кокус Кудай сактасын, апаңды же кызыңды бирөө зордуктап кетсе, өзүң сот болсоң, не жаза бермексиң десем, тиги америкалык 5 жыл түрмөгө кесилсин демекмин дейт. America, the maximum. Анан мен ага статистика боюнча көптөгөн башка өлкөлөргө караганда АКШда зордуктоолордун саны көп катталат экен. ФБРдин маалыматында 1991 жылдан бери ар күнү 1756 зордуктоо фактысы болуптур. 1996 жылдагы маалымат боюнча 2713 факты, 2006 жыл болсо 4000ге жеткен. Демек ар 20 секундта бирден зордукта болуп турат экен. Мына мен бул жыйында 3 сааттан бери сүйлөп атам, демек 150ден ашуун зордуктоолор болуп кетиптир. Америкадагы статистика боюнча аял затын зордуктагандардын 16%ын гана полиция кармап үлгүрөт экен. Анан 10% гана сот астында жооп беришет. Анан алардын 50% гана жазасын өтөшөт экен. Мындайча айтканда 125 зордуктоо болсо, ошонун бирөө гана жазасын алат. Анан эми ушундан кийин зордукталгандардын 50% мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулат. Себеби алар өмүрүндө биринчи ирет зордуктоого барган эмес. Статистика боюнча зордуктаган үчүн жазасын өтөп чыккандардын 95%дан ашууну кайра эле зордуктоо кылмыштарына барышат деп жанагы кызын же апасын зордуктаган кылмышкерди 5 жыл түрмөгө кесмекмин деген америкалык кишиге айттым. Апаңды же кызыңды түрмөдөн чыгып келип кайра эле жанагы зордукчул кайра зордуктай берсин десең өзүң бил. А мен андайды каалабайм десем, ал кайра пикирин өзгөртүп, жок, мен биринчи соттолгондо эле анын өлүм жазасына тартмакмын деп айтты. You're most welcome. I wouldn't want that. Then he said no. Then I put him to death in the first time. Мына сага суроо берейин. Мисалы, эми Кудай сактасын. Апаңды бирөө зордуктап кетти дейли. Соттук процессте сотсуң, кылмышкер маңдайында турат. Зордуктаганына бардык далилдер келтирилди. Ага кандай жаза бермек эле? What punishment will give him? Балким өмүр бою эркинен ажыратмакмын. Эң жакшы, мыйзамда ушинтип жазылган. Дагы сурайын. Америкада ислам шариятын киргизчү болсо, бүт кыз келиндер, аялдар денесин жапкан кийим кийсин, эркектер аялдарды карап сугалактанбай, жерди карап жүрсүн. Ошол чектөөлөргө карабай зордуктоолор болсо, ал өлүм жазасына тартылат деген мыйзам кирсе, Америкада зордуктоолордун саны көбөйөбү, азаябы? Increase, will it remain the same or will it decrease? Албетте азаярын азаят, бирок антчы болсо Америка болуудан калат да. Америка мына ошондон коркот. Мен сени менен макулмун тууган. Шарият так аткарылган жерде жашоо да коопсуз болот. Саудия Аравиясына же башка мусулман өлкөлөрүнө барыңыз, баары коопсуз. Маселен, Саудия Аравиясына барчу болсоңуз, аялың, кызың, жубайың көчөдө түнкүсүнбү, күндүзбү каалаганча жүрсүн, эч ким тийишпейт, көз артпайт. Ошондой өлкөдө жашоону каалар белең. Билесиңби, Америкада мен көп ирет болдум. Диний сабактарды, лекцияларды өттүм. Ал жакта өтө кооптуу. Айрыкча аялдарга түнкүсүн жүрүү өтө кооптуу. Кээ бирлери жүрө беришет дечи. Аларга эми баары бир экен. Эгер ислам мыйзамдары ошондой жерлерге иштесе, абал коопсуз жагына өзгөрмөк. Ошондо кандай? Сен коопсуз өлкөдө дүкөнүңдү ачык таштап кете бере турган, машинеңди кенен таштап кете берчү өлкөдө жашоону каалайсыңбы? Мен айткан нерселер негизи адам укуктары да. Ошон үчүн айттым. Жараткан пендесинин психологиясын билет. Тапанчаң, куралдарың сени сактай албайт. Сауд Аравиясына барган адамдар ал жактагы адамдардын көбүнүн колу кесилген экен дешет. Мен ал мамлекетте 250дөн ашуун барган. Бир да колу кесилген адамды учуратканым жок. Албетте колу кесилгендер бар чыгат. Бирок ал жакта мыйзам катаал экени анык. Уурдоодон мурун, аял затын күчтөп зордуктоодон мурун мыйзамдын катаалдыгынан коркуп, адам миллион жолу ойлонот. The single man whose hands have been chopped off.
Some people's hand may have been chopped off, but the law is so strict. A person thinks a million times before robbing. Ошон үчүн Куранга күмөнсүз, шексиз ишенем дегеним ошондон. Ал китепте сыйлыктар бар, жазалоолор бар. Жакшы иштерди жасасаң бейиш менен сыйланасың, жаман иштерди кылсаң жазаланасың. Бул адамдын табияты. Курандын мыйзамы менен ошол америкалыктар да жөнгө салып койсо болот. Мында эч бир маселе жок. Шариатты дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө колдонсо болот. Ошон үчүн ислам 21-кылымдагы эң бир татыктуу дин. Сенин сурооңо жооп бере алдым деп ойлойм. The only religion for the 21st century. Hope that answers the question.